Өзбекстанда өткөн армрестлинг боюнча эл аралык мелдеште Кыргызстандын жаңы сунушталып жаткан желеги колдонулду. Бул маалымат социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Айрым колдонуучулар тиешелүү мыйзам долбоор кабыл алындыбы деп суроо салса, кээ бирлери бул көрүнүштү элчиликтин чоң катасы деп сыпаттап, ага карата чара көрүлүшүн талап кылышты. Мелдештин жүрүшүнөн чакан видеолорду Инстаграмдагы баракчалар, Телеграм каналдар жүктөдү. Мисалы, бул тасмада кыргыз желеги Дана тартылган. Анда азыркы Тууну эмес, Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов сунуштаган күндүн түз чагылдырылган нурларынын формасы түшүрүлгөн желекти байкоого болот. Армрестлинг кол күрөш спорту. Спорттун бул түрү боюнча Азия Федерациясынын маалыматына таянсак, мелдеш 17-25 ноябрь күндөрү Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн. Мекеме 26 ноябрда Инстаграмдагы баракчасына спортчулардын жеңүүчүлөрүнүн сүрөтүн жарыялаган. Андагы 5 сүрөттөн илинип турган ар кайсы өлкөлөрдүн желектеринин арасынан Кыргызстандын мамлекеттик символун да көрүүгө болот. Барында да жаңы сунушталып жаткан туу байкалат. Дүйнөлүк армрестлинг федерациясы мелдештин жүрүшүн өзүнүн YouTube каналына түз чагылдырып берген. Мелдеш тууралуу тасманы индиялык спортчунун YouTube каналынан да таптык. Анда да сунушталып жаткан жаңы тууну көрүүгө болот. Кол күрөш боюнча улуттук федерация кыргызстандык спортчулар эл аралык мелдеште азыркы желеги гана көтөрүп чыкканын билдирди. Мекеменин басма сөз катчысы Элина Тараторина баннердеги тууга алардын тиешеси жоктугун айтып, катачылык спорттун иш-чараны өткөргөн Азия Федерациясынан кеткенин белгиледи. Непосредственно спортсменам не только лучи не понравились, но также и тундук тоже не понравился. Үчүн уюштуруучу тарап жоопту. Биздин спортчулар да баннерден азыркы желегибизге окшогон тууну көрүшкөн. Алар уюштуруучулардан сурашканда, силердин өлкөдө жогору жактагылар, башкача айтканда президент жана Ташиев тарабынан желектин жаңы варианты сунушталып аткан эле. Ошондуктан ушул вариантты колдонууну чечтик деп жооп беришкен. Анткени алар чемпионаттарга 3-4 ай мурун алдын ала даярданышат. Решили, видимо, то, что флаг будет таким, раз это предложение сверху было. Ошондо деле армрестлинг боюнча Азия Федерациясы туунун кайрадан жаңы иштелип чыккан вариантын эмес, депутаттар сунуштаган долбоорун колдонгон. Үстүбүздөгү жылдын 29 сентябрында Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов тууну өзгөртүү каралган мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарышкан. Авторлор күн нурунун толкун сымал формасын күндүн түз чагылдырылган нурларынын формасына өзгөртүүнү сунуштап жатат. Алардын пикиринде азыр туунун ортосундагы түндүк жана тегерегиндеги күн нурларынын сүрөтү күн караманын же боз үйдүн тышкы бетин элестеткен дилемманын пайда кылууда. Бул демилге коомчулукта талаш-талкуу жаратууда. Жыйынтык Өзбекстанда өткөн кол күрөш боюнча спорттук мелдеште Кыргызстандын азыркы желегинин ордуна жаңы сунушталып жаткан туунун биринчи варианты колдонулган.